Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүнкү сабактын темасы дүйнө өлкөлөрүнүн мамлекеттик түзүлүшү. Бүгүнкү биздин сабагыбызда силер дүйнө өлкөлөрүнүн мамлекеттик түзүлүшү жөнүндө маалымат аласыңар жана ошондой эле өлкөлөрдүн көп түрдүүлүгү, мамлекеттик түзүлүшүнө жараша алардын окшоштуктары, айырмачылыктары жөнүндө маалымат алып, таанышып чыгасыңар. Жана ошондой эле карта менен өз алдынча иштөөгө көнүгүп, дүйнө өлкөлөрүнүн картада жайгашкан ордун аныктай билесиңер. Алгач, жаңы темага өтөрдөн мурун өтүлгөн сабактын үй тапшырмаларын биргеликте текшерип алалы. Анда эмесе, өткөн сабагыбызда силерге бир нече кызыктуу суроолор берилген. Ошол суроолорду кайталап көрөлү. Биринчи сурообуз бул Кыргызстандын ички дүң продуктусунун көрсөткүчү кандай эле деген суроо болгон. Бул суроого жоопту силер былтыркы өткөн 9-класстагы Кыргызстандын экономикалык жана социалдык география курсунан биз өткөнбүз. Кыргызстан жөнүндөгү цифра түрүндө алынган маалыматтардын бардыгы Кыргызстандын расмий мамлекеттик органы болуп эсептелген Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинен аласыңар деп. Демек, ошол улуттук статистика комитетинин берген маалыматы боюнча Кыргызстандын ички дүң продуктусунун көрсөткүчү номиналдык түрдө, же болбосо жалпы алып караганда 2019 жылы 8.453.3 миң сомду түзгөн экен. Ал эми, эгер эсиңерде болсо, ички дүң продуктусу номиналдык көрсөткүчтөн башка дагы адам башына, же болбосо жан башына да көрсөткүч деп эсептегенбиз. Ал эми ошол улуттук статистика комитетинин берген маалыматы боюнча 2018 жылы Кыргызстандагы адам башына ички дүң продуктунун көрсөткүчү 93.800 сомду түзгөн. Эгерде бүгүнкү күндүн АКШ долларына болгон катнашты эске алганда, ал көрсөткүч 1187 долларды түзөт. Экинчи сурообуз дүйнөлүк ички дүң продуктуда үлүшү бар өлкөлөрдө өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирбеген өлкөлөрдүн себеби эмне болгон? Тагыраак айтканда, эгер эсиңерде болсо, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн алдыңкы сап башында 3 өлкө. Бул Кытай Эл Республикасы, Индия жана Бразилия турган. Анан суроо ушундай болуп атат: ушул 3 өлкө эмне себептен чыгарган продукциясынын көлөмү өтө көп болгондуктан, өтө чоң болгондуктан, эмне себептен бул өлкөлөр өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирген эмес деп? Анда эмесе жооп, албетте, анын негизги себеби бул ушул өлкөлөрдөгү калктын санынын көп болушу болгон. Эгер эсиңерде болсо, биз айтканбыз, ошол калктын санынын көп болушу өз кезегинде жанагы чыгарылган, бир жылда чыгарылган, өндүрүлгөн продукцияны адам башына бөлүп келгенде, ошондо кандай көрсөткүч болот дегенбиз. Ошол көрсөткүч төмөн болуп калгандыгына байланыштуу бул өлкөлөр бүгүнкү күндө өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирбейт. Ал эми үчүнчү суроо бул Кыргызстан өлкөлөрдүн типтештирүүсү боюнча кайсыл топко кирет деген суроо болгон. Албетте, эгер эсиңерде болсо, биз айтканбыз, негизги топтордон тышкары бүгүнкү күндө типтештирүүдө өтмө жолундагы өлкөлөр деген топ бар болчу. Бул топко, эгер эсиңерде болсо, мурунку жана бүгүнкү социалисттик өлкөлөр кирген. Демек, КМШ өлкөлөрү бардыгы мурунку социалисттик өлкө болгондуктан, булар ушул топко кирет. Демек, Кыргызстандагы экономикасы өтмө жолундагы өлкөлөрдүн катарында. Анда эмесе, сабагыбыздын темасына көңүл буралы. Демек, мамлекеттик түзүлүш. Мамлекеттик түзүлүш бүгүнкү күндө эки негизги конституцияда берилип, конституциялык укук ченемдеринде белгиленген жана бекитилген социалдык, экономикалык жана саясий укуктук мамилелердин тутуму жана ал албетте ар бир өлкөнүн негизги мыйзамы болуп эсептелген, бул конституцияда көрсөтүлгөн. Демек, ошол конституцияга ылайык мамлекеттик түзүлүш эки түшүнүктөн турат. Биринчиси бул башкаруу формасы жана администрациялык аймактык түзүлүш формасы. Демек, ушул эки түшүнүк жөнүндө бүгүнкү сабагыбызды уланталы. Демек, башкаруу формасы. Өзү аталып тургандай,
башкаруу формасы өлкөнүн башында ким турат деген суроого жооп берет. Демек, бүгүнкү күндө башкаруу формасы боюнча дүйнө өлкөлөрү эки чоң топко бөлүнөт. Бул республика болгон өлкөлөр жана монархиялык өлкөлөр. Республика өзү аты атап тургандай, демек, бийликтин булагы эл болуп эсептелет. Бийликтин жогорку органдары жана өкүлдөрү шайлоо жолу менен гана бийликке келишет. Ал эми монархия бийлик укум-тукумга өткөрүлүп берилип, башкаруу формасы боюнча башында монарх турган өлкөлөрдү биз монархия дейбиз. Республикалар бүгүнкү күндө албетте үстөмдүк кылат. Дүйнө жүзүндө өлкөлөрдүн 80% же болбосо 4/3 бөлүгү бүгүнкү күндө республика болуп эсептелет. Республикаларда мыйзам чыгаруу бийлигин өз кезегинде парламент аткарса, ал эми аткаруу бийлигин өкмөт аткарат. Жана ошондой эле республика болгон өлкөлөрдө ажоону же болбосо президентти шайлоо жолу менен белгилүү бир мөөнөткө тандап алышат. Өз кезегинде эң алгачкы республика болуп тарыхта Европада жайгашкан карлик өлкөлөрдүн бири Сан-Марино эсептелет. Ушул өлкөдө эң алгачкы республика жарыяланган. Республикалар өз кезегинде 3 чоң түргө бөлүнөт. Булар президенттик республикалар. Булар президенттик республикаларда президентти эл шайлайт. Президент өлкө башчысы болуп эсептелет жана ошондой эле президент өкмөт башчы болуп эсептелет. Силер көрүп турган дүйнөнүн картасында ушул республикалардын картасы көрсөтүлгөн жана көк түс менен президенттик республикалардын мисалы келтирилген. Ага мисал болуп биз АКШ, Кытай, Бразилия сыяктуу өлкөлөрдү атай алабыз. Экинчи топ парламенттик республикалар. Парламенттик республикаларда президент парламент тарабынан шайланат, бийлик өкмөт башчынын колунда болот. Ага мисал Германия, Италия, Индия сыяктуу республикалар. Картада алар саргыч түс, кызгылт сары түс менен көрсөтүлгөн. Ал эми республикалардын үчүнчү түрү бул аралаш республикалар. Картада алар сары түс менен көрсөтүлгөн. Аларда президентти эл шайлайт, президент өлкө башчысы, президент ошондой эле өкмөт башчысы эмес жана анын укугу чектелген. Ага мисал болуп өзүңөр көрүп тургандай Орусия Федерациясы, Кыргызстан, Франция сыяктуу өлкөлөр мисал боло алат. Эгерде президенттик республикаларда өзү аты атап тургандай президенттин укугу кенен болгон болсо, өз кезегинде парламенттик республикаларда президенттин укугу чектелүү. Ошондуктан көпчүлүк учурда биз бул өлкөлөрдүн президенти жөнүндө маалыматыбыз аз. Анын далили катары биз Германия Федеративдүү Республикасын атай алабыз. Мисалы, Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайер болгону менен көпчүлүк учурда саясий аренада жана өлкөнү башкарууда негизги ролду албетте Ангела Меркель, тагыраак айтканда Германиянын канцлери, же болбосо өкмөт башчысы аткарат. Ал эми республикалардын үчүнчү түрү болгон бул аралаш республикаларда өзүңөр көрүп тургандай тууларынан Орусия Федерациясы, Кыргызстан, Франция болгон мисал болуп алат. Бул өлкөлөрдө президент менен өкмөт башчынын укуктары бөлүнгөн жана ыйгарым укуктары өз-өзүнчө. Бүгүнкү сабактын биринчи кызыктуу суроосу. Демек, республикалардын түрлөрүн билгенден кийин силерге мындай кызыктуу суроо бар. Кыргызстандын учурдагы абалын эске алганда, республикалык башкаруу формасынын кайсыл түрү биз үчүн оптималдуу? Оюңарды 3 негизги себеп түрүндө дептерге жазышыңар керек. Монархиялык башкаруу формасы. Жогорку мамлекеттик бийлик бир гана адамга
монарх. Ал монарх ар түрдүү титулда болот. Таандык болуп, жана ал бийлик укумдан тукумга өткөрүлүп берилүүчү башкаруу формасын биз монархия дейбиз. Жана биз жогоруда айтып кеткендей, монарх ар түрдүү титулда болот. Анын далили төмөнкү сүрөттөрдөн көрө алабыз. Мисалы, Улуу Британияда монарх титулу каныша, Испанияда король, Монакода князь, Люксембург карлик өлкөсүндө герцог, Японияда император, ал эми Оман өлкөсүндө султан. Монархиялар бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө албетте аз, республикага салыштырмалуу. Тагыраак айта турган болсок, алардын саны 29. Жана бөлүштүрө келгенде алардын 13-ü Азия континентинде, 12-си Европада, 3-ü Африкада, жана ошондой эле Океанияда дагы бир монархиялык өлкө бар. Кийинки суроо. Эмне себептен бүгүнкү күндө экономиканын жана социалдык өнүккөн, демократиялык өнүккөн Европа континентинде дагы деле болсо 21-кылым болгонуна карабастан, илим менен техниканын өнүккөнүнө карабастан, дагы деле болсо конституциялык же болбосо монархиялардын саны көп. Ошого 3 негизги себепти жазып келсеңер. Монархиялар дагы республикалар сыяктуу ичинен бөлүнөт түрлөргө. Биринчиси конституциялык монархия, абсолюттук жана теократиялык монархия. Конституциялык монархияларда монарх формалдуу түрдө гана өлкө башчысы болуп эсептелет. Өлкөдөгү бийлик парламент менен өкмөттүн колунда. Ага мисал Улуу Британия жана Япония. Ал эми абсолюттук монархияларда өзү аты атап тургандай, бийлик толугу менен монархтын колунда, монархтын буйругу мыйзам болуп эсептелет. Ага мисал болуп биз Оман жана Сауд Аравиясын мисал келтире алабыз. Ал эми теократиялык монархияларда бардык саясий бийлик бир гана диний башчы монархтын колунда. Тагыраак айтканда, өлкөнүн башында турган адам, монарх, биринчи кезекте ошол өлкөдө үстөмдүк кылган дин башчысы болуп эсептелет. Ага мисал Европадагы Ватикан жана Азиядагы Бруней өлкөлөрү. Ошондой эле окуучулар мындан тышкары бүгүнкү күндө дүйнөнүн саясий картасында кээ бир өлкөлөргө таандык болгон Британиянын ынтымакташтыгы деген уюм бар. Ал уюм өз кезегинде Британиянын же болбосо Улуу Британиянын мурунку колонияларын өзүнө камтыйт жана бул мамлекет аралык биримдик болуп эсептелет. Бийлик формалдуу түрдө Британия монархына таандык жана анын бийлигин бул өлкөдө генерал-губернатор көзөмөлдөйт. Ага мисал болуп биз кээ бир өлкөлөрдөгү акча бирдиги болуп эсептелген металл монеталарды мисал келтире алабыз. Өзүңөр көрүп тургандай, Канада, Австралия жана Жаңы Зеландияда ошол монеталарында Улуу Британиянын канышасынын сөлөкөтү түшүрүлгөн. Мамлекеттик түзүлүшкө тиешелүү болгон экинчи түшүнүк бул администрациялык аймактык түзүлүш формасы болуп эсептелет. Администрациялык аймактык түзүлүш формасы боюнча өлкөлөр 3 топко бөлүнөт. Булар унитардык өлкөлөр, булар федерациялар жана конфедерация өлкөлөр. Унитардык француз тилинен биримдик деп которулуп, аймактык администрациялык түзүлүшү боюнча өлкөдө бир гана мыйзам чыгаруучу жана аткаруучу бийлиги бар мамлекеттер биз унитардык мамлекеттер дейбиз. Албетте, дүйнөдө басымдуу бөлүк өлкөлөрдүн басымдуу бөлүгү бул унитардык өлкөлөр болуп эсептелет. Ага мисал өзүңөр көрүп тургандай Кыргызстан дагы кирет. Себеп дегенде Кыргызстандын бардык аймактарында бирдей жалпы мыйзамдар иштейт. Өлкөнүн бардык аймактарында бирдей жалпы эрежелер иштейт жана бардык
өлкөнүн аймагында бир дагы өзүнчө обочолонгон же болбосо автономия көз карандылыкка ээ болгон аймактар жок. Федерациялык өлкөлөр. Аймактык администрациялык түзүлүшү боюнча өлкөдө бирдиктүү башкаруу органдарынан жана мыйзамдарынан башка өзүн өзү башкара турган аймактык бирдиктери, өзүнүн мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана сот бийлиги бар өлкөлөр федерация болуп эсептелет. Федерациялардын саны аз бүгүнкү күндө, алардын жалпы саны 22 жана картадан көрүп турабыз. Федерациялар негизинен аянты чоң өлкөлөр. Мейли ал Орусия Федерациясы болсун, мейли ал АКШ болсун, Мексика, Канада, Бразилия, Аргентина, Индия, Пакистан, Австралия. Бул өлкөлөр федерация болуп эсептелет. Кийинки үчүнчү кызыктуу сурообуз. Окуучулар, силердин оюңарча, эмне себептен бүгүнкү күндө өзүңөр байкап тургандай экономикалык жактан өнүккөн дагы, өнүгүп келе жаткан дагы жана өтмө жолдо болгон өлкөлөр өзүңөр байкасаңар мисал келтирилген, дагы деле болсо федеративдик администрациялык аймактык түзүлүш формасында келе жатышат. Өзүңөр байкагандай, унитардык администрациялык аймактык түзүлүш формасы албетте ыңгайлуу. Себеп дегенде бардык өлкөнүн аймагында бирдей мыйзамдар, бирдей эрежелер иштеп, бирдей башкарууга ээ. Ал эми өзүңөр байкагандай, федерацияларда айырма чоң. Жыйынтыктоо. Ошентип, окуучулар, бүгүнкү биздин сабагыбызда биз силер менен дүйнө өлкөлөрүнүн мамлекеттик түзүлүшү жөнүндө сөз кылдык. Ар бир суверендүү өлкө бүгүнкү күндө мамлекеттик түзүлүшкө ээ экен. Ар бир өлкөдө башкаруу формасы жана ар бир өлкөдө администрациялык аймактык түзүлүш формасы бар экен. Жана ал формасы боюнча дүйнө өлкөлөрү өзлөрүнүн аянтына, өзлөрүнүн жайгашкан жерине карабастан бөлүнөт экен. Бүгүнкү сабак боюнча үй тапшырма китебибизде берилген темага тиешелүү болгон беттерди окуу, сабагыбызда берилген суроолорго жооп жазуу жана контурдук картага монархиялык жана федерация өлкөлөрдү түшүрүү. Жана ошондой эле ал өлкөлөрдүн таблицасын толтуруу. Таблицанын мисалы төмөнкүдөй. Мисалы, башкаруу формасын бир гана R тамгасы менен белгилесеңер болот. Бул республика дегенди билдирет. Ал эми администрациялык аймактык түзүлүш формасын бир гана U же F деген тамга менен белгилесеңер болот. Ал администрациялык аймактык түзүлүш формасын билдирет. Жана ошондой эле географиялык абалы өткөн сабагыбызда айтылган. Анда эмесе кийинки сабактарыбызда жолукканча сак саламатта болуңуздар.